Саламатсыздарбы, урматтуу теңелер. Бүгүнкү күндөгү сабакты эксперименттен баштагым келип турат. Мына караңыздар. Мен суу коем. Бул мисалы баланын мээси деп элестете бериңиздер. Бул болсо мугалимдер, сиздин айтып аткан сөздөр, сабак өтүп атат. Эми менде суроо: качан ушул стакан сууга толот? Жоопту өзүңүздөр экрандын ар жагында берип атат болушуңуз керек. Бул стакандагы суу толбойт. Эми муну караңыздар. Мугалимдер сабак өтүп атат. Ата-энелер жакшы насааттарын айтып атат дейли. Бүгүнкү күндүн маселеси мына телефон. Балдарыбыз мына сабак окуйт, андан кийин түшүнбөйт, айтып бере албайт. Себеби телефондо отурган сааты бар да, өтө көп. Настройка деген жерине кирсеңиздер, ылдый мындай түшсөңүздөр, родительский контроль деген жери бар, цифровое благополучие. Ушу жерге кирип туруп мындай чыгат да, бассаңар, кече күнү мына могу жерден басып, кече күнү канча саат телефондо отурганын көрсөңүз болот. Биз балдарды караганда, окуп аткан окуучулардыкы 10 сааттап телефондо отургандар бар. Күндүз мындай ойго жүргөн өзү 14-18 саат болсо, ошону 10 саатты телефондо өткөрөт. Кээ бир балдар бар 4 саат, 5 саат бир оюнду ойнойт. Ойногон оюндары дагы киши өлтүрмөй, каяктагы түшүнүксүз оюндар балдардын психикасын бузат. Биз болсо берип коюп атабыз, 1 мүнөттүк тиктокту карап отурат, инстаграм, эч түшүнүксүз видеолор, эч бир тарбиясы мындай жакшы тарбия бере турган видео эмес. Балдарда мындай телефония мания деп койсо болот. Наркоманиянын эле бир түрү да болчу. Наркоманиядан дагы жаман. Балдар мындай нигилизм деп коет, маңкурт болуп баратат. Мына ошол телефондорду биз алып берип коюп атабыз, колуна карматып берип коюп, анан эмнени көрүп аткандарын контролдой коебуз да. Ошондой эле телефон бергиңиз келип атса, чогуу көргүлө. Ошол чогуу көрүп туруп, анан 1 мүнөт, 5 мүнөт көргөндөн кийин сурагыла эмне жөнүндө болду. Эң зыяндуу мына мультиктер Маша Медведь. Бул эң болбойт. Андан кийин ошондой мультфильмдер дагы көп. Анан эгерде көрсөтө турган болсоңуздар, сунуштайт элем, мен Платон Капитоновичти көрүшсүн. Мындай балдар чыгармачыл, илимий ой жүгүртүүнү үйрөнөт. Фиксикини көрсүн. Макул, өзүңүз балалыгыңызда көргөн илгерки советский мультфильмдерди көрсүн. Көрбөйт алар. Бирок такыр телефонду бербей койсоңор, айла жок көрөт да. Ошондой эле зыяндуу тамакты биз кандай бербей койсок, анан мындай эмгекке тарта турган болсок, балдар пайдалуу тамакты жегендей эле, такыр телефонду бербей койсок дагы балдар пайдалуу нерсени көргөнгө даяр болот да. Мен сиздерди ошого чакырып кетмекчимин. Эми сиздерге үй тапшырма: балдарга телефонду азайталы. Эртеден кечке телефондо жүргөн балдарыңыз болсо, биринчи түштөн кийин эле бир көрүп баштайсың деп, кичине түшкө чейин азайтасыз. Же болбосо кечинде эле аласың, жарым саатка деп, ушундай чектөөлөрдү киргизип, анан чогуу көрүп, ушу үй тапшырма катары силер ошо телефондордун баардыгын текшерип чыккыла, канча сааттан отуруп атышат. Акыркы 1 айдан бери канча саат телефондо отурганын көрүп койсоңуз болот. Анан ушинтип акырындап чектеп отуруп, анан телефонду нөлгө алып келгенге аракет кылыңыздар.